This is the Бүркүт тууралуу story баян. of an eagle. It can live up to 70 Ал years. 70 жылдан ашык жашайт. But to reach this age, Бирок ал жашка the eagle жетүү must үчүн take ал a оор tough чечим кабыл decision. алышы керек. In its Ал 40 жашка 40 келгенде анын узун жана ийилчээк тырмактары андан ары өзүнүн олжосун кармай албай калат. prey. Узун жана курч тумшугу кыйшаят. Its long and sharp beak becomes Жүндөрү үрпөйүп, оорлошуп калат. Үрпөйгөн жана оорлошкон жүндөрү төшүндө саксайып анын учушун тоскоолдотот. chest and make his flight impossible. Then the eagle is left Андан кийин only бүркүт to үчүн crush эки нерсе гана бар. death Же өлүм, or go into a painful process of же оор жана кыйын болгон өзгөрүү. The process Ал үчүн requires for the eagle ал to тоонун fly чокусуна up the учуп барып, mountains уясына and конот. sit on its nest. Андан кийин ал Then the eagle тумшугу lifts үзүлгөнчө his ташты beak чокуп баштайт. onto a rock. Тумшугу түшкөндөн кийин жаңы тумшугунун өсүшүн күтөт. Then he waits for the new beak to grow back and he starts plucking his talons one by one. Ал өсүп чыккандан кийин тырмактарын жулуп баштайт. Every time. When his new talons grow back, Тырмактары he starts өскөн соң plucking his жүнүн old жулат. feathers. Бул өзгөрүү өтө чоң ооруну талап кылат. All this, Ошентип, бүркүт чоң өзгөрүүнүн кайра жаралуунун канатын кагып, flight of rebirth and lives дагы for 30 жыл another ашык өмүр 30 сүрөт. years. Эмне үчүн өзгөрүү керек? Is change needed? To survive Тирүү калуу үчүн and live жана жашоо үчүн. fully. Биз дагы We өзгөрүү do have to процессин start a баштообуз зарыл. change process. And just like the eagle, we Бүркүт also эски have дене to мүчөлөрүнөн block кутулгандай, unpleasant memories, биз дагы negative жагымсыз habits, эсте калган and fixed нерселерден, mindsets. негативдүү адаттардан жана калыптанган аң сезимден кутулушубуз керек. Freed from the past burdens, we can take advantage of the present. Эски оор жүктөн кутулуу менен гана бүгүнкү күнгө кам көрө алабыз. Келечекке жаңы кадам жасоо үчүн көз карашты чектөөчү эски негативдерден кутул. Open your fixed mindset and let yourself fly again. Турукташкан аң сезимди ачып, кайрадан бүркүт сымал канат как.